Арбагыла манасчылар боюнча сөз кылабыз. Манасчылыкты айтканбыз. Бул манасчы деген манас эпосун айтуучу, мындайча айтканда аткаруучу адам экендиги. Ал өзү импровизатор. Ошол ыр, текис, обондун бардыгы өзүнө тиешелүү экендигин айтканбыз. Манасчылар бир бетке эле манасчы эмес, манасчы, семетейчи деп бөлүнө тургандыгын айтканбыз. Жалпы жонунан булар өздөрү 20-кылымдарга чейин жомокчулар делинип келген. Адабиятта өзүнчө термин катары манасчы деген термин кийин эле кирген. Мына ушулардын ичинен биз романдын ырчуулун, ошол манастын 40 чоросунун бири катары, ошол алгачкы манасты ыргайландырган адам катары айтып келебиз. Ошондой эле жайсаң ырчы деп, жайсаңды ушул манастын образын түзүп, манасты ырга кошуп, иретке келтирген ошол жомокчу катары, жомок чакын катары эсептеп айтылат. Демек, андан кийинки муундарды карап келген учурда, тиги Жаныбек хандын учурунда жашап өткөн айтылуу Токтогул акын манасты өзүнүн окуяларын иреттештирип, иретке келтирип, ушундай деңгээлге жетишине салым кошкон деп айтылат. Манастын өзүндө айтып атпайбы, көп үчүн, көпчүлүктүн көөнүчүн деп. Мунун канчасы чын, канчасы жалган экенин ким билсин. Бирок манас эпосу ошо турушунда бул ушундай бир залкар таланттардын ушул айтуусу менен бүгүнкү күнгө чейин жашап келгендигин айгинелейт. Мына бизге негизги көзгө көрүнүп калган манасчылар катары кийинки көзү өтүп кетелектер өзүлөрү аралашып, ошолордун манасын уккан катары 19-кылымдагы манасчыларды эсептейбиз негизинен. Ошо 19-кылымдагы манасчылардын ичинен ушул Келдибек Карбоз уулу делинет. Бул 1800-жылдары туулуп, 80 жаш курактарында кайтыш болгон экен. Улуу манасчылардын бири катары ушул Сагынбай Келдибек жөнүндө ушул жалаң көз камандар окуясын айткан учурунда өзүнчө эле бир керемет айтканын, ал ушул көз камандар окуясын эле бир жума бою айткандыгын эскерет. Ошол Арстанбек ырчынын Келдибекке берген баасы боюнча мындай делинет да: Келдибек манас айтканда шамал уруп, бук болуп, боз үйлөргө жүк болуп, чагылган учуп чартылдап, кереге уук карчылдап, үзүктөрү желпилдеп, түндүк жабуу салпылдап, эшиктери шалкылдап, ат дүбүртү угулуп, журт атасы манастын Алмамбет сыргак чубактын арбагы көзгө урунуп, 40 чоро кырдан суурулуп, кемпирлер турчу балпылдап, келиндер турчу калчылдап, желеде кулун чыңырбай, кымызга көңүл бурулбай, азынабай айгыры төөлөр чөгүп жоодурап, койлор жуушап кепшебей деп айткан учурлары болгон экен. Демек, бул өзүнчө бир касиеттүү талант экендиги жөнүндө айтылып атат. Балык ошол эле замандашы деп койсок болот. Келдибек манасчы менен замандаш. Айтымы боюнча ошол керек болсо 1 жашка улуураак болуп калат экен. Балык Кумар уулу делинет. Бул кишинин өзгөчөлүгү манасты айтып атканда бул өзүнчө бир дүйнөгө киргендей. Манастын сюжетинде дагы ошол Оторкан деген жомокту манастын 1-чи бөлүгү катары айткан манасчы экендигин айтат. Ушул манасчылардын ичинен балыктан ушул Сагынбай Орозбак уулу, Шапак, Тыныбек манасчылар таалим алган делинет. Тыныбек манасчынын өзү болсо
Ал 1846-жылы туылган экен. Şu Manas айтуу өнөрүн кийинкилерге көрүнүп калган чоң манасчылардын бири катары белгиленет да Тыныбек. Өзгөчө жана Назар Манасчы менен Манас айтышканы дагы өзүнчө аңыз кеп болуп айтылат. Себеби Назар 1,5 күн айтып, башкача айтканда Манастын төрөлүшүнөн баштап күмбөз салынганына чейинки маселелерди айткыла деген учурда ошол Манасты Надыр деген устага салдырган экен да Назардын айтымында. Ал эми аны менен беттешип аткан ошол Тыныбек Манасчы ал дагы ошондой 1,5 күн айтып, анан ал Манасты күмбөзүн салганды өзүнчө бир олуя эшенге салдырган болуп, анан ошол жыйынтыгына келгенде экөөнүн мелдешинде Тыныбекти алдыга оозду деп табышкан экен. Бу Тыныбектен ошол Сагынбай, Тоолок молдо, ошондой эле Молдо Басан, Багыш Сазанов, Мамбет Чокморовдор таалим тарбия алган деп айтылат. Тыныбек Манасчынын өзүнчө мектебинин негизделиши жанагындай өзүнүн окуучулары, таалим тарбия алган адамдары болсо дагы, ушул убагында Тыныбектен Манас жазылып алынбаган. 1898-жылы Нарын участковойунун буйругу менен ошол Семетейден бир үзүм текст жазылып алынган экен. Мына ошонусу 1925-жылы Москвадан 184 көлөмүндө, бет көлөмүндө жарыяланган экен. Демек бул да болсо ал кишиден биртке болсо да жазылып калынган экен. Өзүңөргө белгилүү, мына ошол 1925-жылдары анын шакирти болгон, анын окуучусу болгон Сагынбайдан араң Ыбырай Абдрахманов тарабынан жазылып аткан учур эле. Тыныбек Манасчы өзү 20-кылымдын башында эле, тактап айтканда 1902-жылы дүйнөдөн кайтып кеткен экен. Акылбек Манасчы боюнча сөз кылынат, 19-кылымдын ошол жарымында болжолду 1840-жылдары туулган экен, өлгөн жылы да белгисиз. Бул Манасчы дагы таалим тарбия алгандар катары айтылып жүрөт. Ошонун ичинде Саякбай Каралаевдин, Акылбектин 85-86 жашында дагы Кебелбей Манас айтканын таң калып айтканы бар экен да. Арстанбек Буйлаш уулунун айтымында чоң Манасчы Акылбек чогол сөздү сүйбөгөн, чоюлган сындуу жан эле, чоң казатты айтканда жаа бербей, 7 күн элүрчү жайы бар эле. Калп айтып ыйман жебейин, Манасчынын нар эле деп айтканы бар экен. Ошондой эле 19-кылымдагы Манасчылардын ичинен Назар Манасчы деп айтылат. Бул Акылбек, Чойке сыяктуу Манасчылардын устаты катары айтылат. Ошол Тыныбек менен Манас айтышы боюнча жана таймашка түшкөн деп айттык. Мына ошондо анын дагы ушундай бир артыкчылыктары көрүлгөн экен. Жана Чокон Валихановдун жазып алганы боюнча так маалымат өзү Манастан Көкөтөйдүн ашы деп жазылып алынса дагы Чокон Валиханов кимден жазып алгандыгын көрсөткөн эмес. Ошондо бул Саякбай Каралаевдин айтуусу боюнча ушул Көкөтөйдүн ашын ушул ысык көрдөгү чоң Манасчы Назар Болотовдон жазып алган деп айткан. Бул эми Саякбай Каралаевдин айтуусу боюнча. Ошондой эле Чойке Өмүр уулу деген бар. 1863-жылы туулуп, 1925-жылы дүйнөдөн кайткан экен. Бул чоң Манасчы Каралаевдин устаты катары эсептелинет. Анын Манасы дагы Семетейде, Сейтеги дагы анын айтуусунда өзгөчө айтылгандыгы,
Буларды айтканда алдына киши салбагандыгы, ошол угуп отурган, көрүп отургандарды ушунча тамшанткандыгы жөнүндө айткандар бар. Бул киши өзү чойке 1910-жылы Таласка барып, ошол Манастын күмбөзүнө сыйынып кайткан деп айтылат. Каныкейдин тайторунун чапканын өтө күчтүү айткан дейт. Ошондон сабак алса керек, мына тайторуну чабууда Саякбайдан өткөн талант жок. Ушунчалык өзгөчөлүктү айткан. Негизи эле Семетей эпосунун сюжеттери боюнча айтканда, варианттарга байланыштырганда, бул негизинен ошол Саякбайга тиешелүү жана Саякбайдан таалим алган манасчыларга гана тиешелүү эпизод катары айтылып жүрөт. Андан кийинки Шапак Рысменде уулу. Бул киши дагы Манастын 3 бөлүгүн тең айткан. 1863-жылы туулуп, 1956-жылы дүйнөдөн кайткан. Бул өзү кочкорлук. Манас айтып калышынын себебин жанагы балык чоң манасчы келип, анын келип калышы дагы ошол кочкорго тууган издеп көчүп келген экен да, балык убагында. Анан ошондон таалим тарбия алгандыгы жөнүндө айтат Шапак. Шапактын өзүнүн талантынын өзгөчөлүгү боюнча аңыз кеп болгон мындай деген бар. Ошол Шапак менен дагы бирөө ошол тиги анжанды көздөй бир соода сатык менен жол жүрүп баратып, бир үйгө кайрылып калышса, ал үйдө бир жигит байланып турат дейт, керегеге таңылып. Көрсө ал баягы жин оорусу менен ооруп турган учур экен, колу бутунан бүт аркан жип менен байлап коюшкан экен. Анан ошондо манас айтып көрөйүнчү деп, Шапак манас айткан учурунда баягы жигиттин башы шылк этип, саматтын ортосунда эсине келип, анан аны ошол эч ким чечпей, коркуп чечпей турган ошол жинди деп турган адамды Шапак бошоткондо, ал өзүнүн калыбына келген адам болуп чыга келген, мындайча айтканда. Анан ушуга дагы таң калышканда, андан сырткары Жаңыбай Кожек уулун айтып жүрөбүз. Багыш Сазановдун жакын тууган экен. Багыш Сазановдон болсо Манастын негизги 3 бөлүгүнөн жазылып алынган. Бүгүнкү күнү Багыш Сазановдун варианты 2 китеп болуп чыкты деп айтканмын. Ошондой эле Ыбрайым Абдрахмановдун дагы ушул Манастын 3 бөлүгүн тең камтыган чакан варианты өз колу менен жазылып тапшырылгандыгын айтабыз. Молдобаса Мусулманкул уулу бул киши дагы 3 бөлүгүн тең айтчу экен. Манасы жазылып калынган бүгүнкү күнү. Мамбет Чокморовдун дагы өзгөчөлүгү Манастын 3 бөлүгүн тең айткан экен. Бул кишиден дагы толугу менен жазылып алынган. Тоголок молдо болсо өзүнүн жазгандарын, өзүнүн айткандарын өз колу менен жазып, Манас Семетей Сейтек боюнча бир 100 000 саптын тегерегинде тапшырган экен. Мына ушул сыяктуу манасчыларды сөз кылсак болот. Сагынбай Саякбайдыкы болсо эми баарыбыз биле турган жердебиз. Анын өмүрү чыгармачылыгы боюнча каякта кандай болуп айтылган, кандай жазылып алынгандыгы жөнүндө китебиңерде жакшы берилген. Мен мурда белгилегендей, жана Шаабай Азиз уулу, же болбосо Каба Атабековдор сыяктуу манасчылардын манасы дагы, же болбосо Уркаш Мамбеталиевдин манасы бүгүнкү күнгө бир канча деңгээлде жазылып алынгандыгы айтканмын. Манасчылардан Назаркул Сейдрахмановдун дагы манас айтуудагы өзгөчөлүктөрүн эске алсак болот. Ал эми кытайлык тууганыбыз айтылуу Жусуп Мамай атабыз, демек кылым карытып дүйнөгө узады. Мына бул киши чоң эмгек кылган
Demek bu kişi dagы çoğ manasçılardın katarında turat.